жашоодо ал ата энеси кандай тондо сүйлөйт, кандай мамиле менен, кандай энергия менен, балага кандай билинбеген менен биз балага өтө чоң энергия менен кайрылабыз да. Ошондо сүйүү мененби, жакшы көрүп, бир элжиреп, ананайым балам деп ушундайбы, же кана бүттүңөрбү, качан бүтөсүңөр, силер качан оңолосуңар деген сыяктуу, же качан менин балам результат көрсөтөт, качан эртеңби бүрсүгүнбү деген сыяктуу. Ушул учурда биз баланын ата энесинен 80–90% үлгү аларын. Ал баланын подсознание, түпкү аң сезиминде программа болуп жазылып калып билбеген абалда. Бала көрүп эле баарын ушул багаж деп коет эми, эсинде калып кийин ошону билбеген абалда турмушунда колдонуп аткан учур болуп атат да. Ушул учурда биз өтө чоң таасирди тийгизип коет экенбиз. Ошого үлгү катары бала